Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Куран медиа каналы сиздерге Куран алифбе сабагын сунуштайт. Баарыңыздар Куран алифбе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз 25-чи сабакта араб тилиндеги эң оор тыбыштардын бири болгон жана бул тыбыш башка эч бир тилде кездешпеген дот тамгасы, дот тыбыш менен кеңири таанышып өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз өзгөчө бир көңүл бура турган сабактардын бири. Мына ошондуктан баарыңыздарды өзгөчө дыккаттуулук менен баштан аяк катышып берүүңүздөрдү суранам. Албетте адаттагыдай эң алгач биз ошол тамга, дот тамгасы кайсыл жерден чыгат? Тил каяка тийгенде бул дот тамгасы пайда болот. Мына ошол сүрөттөн алгач көрүп алабыз. Дот тамгасы өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай тилдин капталы мына ушул азуу тиштерге тийет. Албетте сүрөттө биз азуу тиштерди көрө албадык. Ошол азуу тиштерге ушул белгилер бул азуу тиштерге тийип жаткандын белгиси. Тилдин капталы азуу тиштерге тийип, анан алды учу болсо мына тиш жакка карай алдыга бир аз созулат. Ал до. Албетте дот тамгасын чыгарууда уламалар 3 түрдүү ыкман айткан. Тилдин капталын сол жакта азуу тиштерге тийгизсеңиз болот. Же болбосо экинчи ыкмасы оң жактагы ал деп оң жакта азуу тиштерге тийгизсеңиз да болот. Ал эми үчүнчү ыкмасы эң жакшы ыкма бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Умар радиллаху анху тилдин эки капталын тең бир учурда оң жана сол жакка тийгизип чыгарат эле. Ал тилдин эки капталын тең эки капталда азуу тиштерге бир учурда бирдей тийгизип чыгарат эле. Ал эми тилдин учу болсо өзүңүздөр көрүп тургандай тиш жакка карай созулат, бирок тишке тийбейт, чыгып да кетпейт. Ал эң алгач дот тамгасын фатха менен, касра жана дом аракеттери менен окуганды машыгабыз. До, ды, ду. Үчөөнү чогуу айтабыз. До, ды, ду. До, ды, ду. Дот тамгасы бул 29 тамганын ичинен 7 жоон тамганын катарында турат. Дот. Ошого өзгөчө ушул 3 аракеттин ичинен касра менен келгенде мунун жоондугу жоготпостун чыгаганга маани бериш керекпиз. Ды. Эгер жакшы көңүл бурбасаңыз, анда ди деп ичке чыгып, дот тамгасы өзүнүн жоондугун жоготкон акыбалда айтып коюш мүмкүн. Ошого ды деп жоондугун жоготпогон акыбалда муну касра менен айтабыз. Ды. Ошондой эле дагы бир көңүл бура турган эреженин бириси до дегенде до деп мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай элини созуп анан бетке аба толтуруп айткан бул бардык уламалар, тажвид уламаларынын айтуусуна караганда бул ката болуп эсептелет. Эки нерсени кылбайбыз. Жыйынтыктап айтканда, дот тыбышын чыгарганда дот деп элин созбойбуз. Экинчиси бетке аба толтурбайбыз. Ал до деп мына ушул сыяктуу бетке аба толтуруп, элин созуп, кууш кылып айтпайбыз. Туурасы бо, элин кыймылдабастан өз абалында турат, жана бетке аба толбойт. Албетте дот тамгасы жоон болуп, тилдин түбү алдыга арт жакка көтөрүлөт, бирок бетке аба толбойт. До, ды, ду. Биринчи тамга дот, дой, фу деп окулду. Кийинкиси аллу. Бохбу. Дот тамгасы андан кийинкиси айын сүкүндү. Дофу. Арду. Андан кийинки сөз малрибе. Малду. Кээ бир айрым учурларда мына ушундай катандагы кездешкен көрүп калабыз. Малду деп дот тамгасына калкала кылып кошумча үн кошуп коет. Бул дагы туура болбой калат. Ошого малрибе
дегенде дот тамасы тоқташ керек. Мағриб деп оқылыш керек. Илриб, илриб. Илдориб деп оқылыш бұл қата. Ошого илриб дот тамасына қосымша үн шықпаш керек, қалқала болуш керек. Албетте қалқала деген бұл кейінгі сабақтарда кеңірек айтылады. Бирок ушул учурунда дагы бир катар эскертип койдук. Талриб, талриб, талриб. Алрибу, алрибу, алрибу. Андан кийинкиси мурдагы эле сөзгө окшош. Налрибу, налрибу, налрибу. Бул сөздөрдүн бардыгын биз дот тамгасына машыгыш керекпиз, көңүл буруш керекпиз. Ил-тороба, ил-тороба. Ушул сөздө өзгөчө дот тамгасы жана то тамгасы жанаша жакын келип калды. Экөөнү бири-биринен айырмалап так чыгарганга өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Анткени көпчүлүк учурда ушул сөз бул Кур'ан Каримде да келет. Ил-тороба деп дотту жоготуп то менен айтып койгон учурлар көп эле кездешет. Ошого ил-тороба, ил-тороба. Экөөтөн жөн, экөөтөн бул эки тең тамга бир аз окшошуп кетет. Ошого окшош болгондугу үчүн бири-бирине киргизип салбай, экөөнү бири-биринен айырмалап так чыгарыш керекпиз. Ил-тороба, 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 ил-тороба. Кийинки сөз дагы ял-торибу, 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 ял-торибу. Ис-тал-афа, ис-тал-афа. Көңүл бура турган жери бул сөздө доттан мурда та тамгасы келди. Ошол та тамгасы ичке, ал эми дот тамгасы бул жон. Ошого дот тамгасына окшотуп таны жон айтып албайбыз. Ис-тал-афа деп, ис-тал-афа десек анда бул ката. Ошого та өз ордуна ичке айтылат, дот өз ордуна жон айтылыш керек. Ошондо ис-тал-афа, ис-тал-афа. Ал эми катасы ис-то деп таны ичке эмес жон кылып айтып алсак, анда бул туура эмес болуп калат. Ошого ис-тал-афа деп ар бирин өз ордунда туура так тунук чыгарабыз. Яс-тал-айфу. Буга чейинки сөзгө окшош эле окулат экен. Яс-тал-айфу. Дот тамгасы көпчүлүк учурларда дал тамгасына окшоп кетет. Эгер дот тамгасын биз жоон чыгарбасак, тилдин капталын азыр иштеги тийгизбесек, тилдин түбү көтөрүлбөсө, анда бул адаттагы дал тамгасы болуп калат. Ошого бири-биринен айырмалап туура чыгарыш керекпиз. Мисалы, дар су, көрүп турганыңыздардай, дар су деп айтылса, бул жакта дор су деп дот менен окулат. Албетте бул айтылышта айырмасы бир аз эле болгону менен, бирок сөзгө келгенде бул эки башка тамга болот дагы, ошол сөздө эки башка маани келип чыгат. Мисал катары алсак, бир эле мисал берсек, ушул сөздөн дарусу деген. Дарусун деген сөз бул сабак деген араб тилинде маани берет. Ал эми дорсун деген бул азуу тиштеген маани. Демек сиз бир эле тамганы дал менен дотты жоон менен ичкеликте бирин айырмалап чыгарган себептен экөөнүн мааниси таптакыр сөз мааниси өзгөрөт. Сөз мааниси өзгөргөндөн кийин сүйлөмдүн дагы мааниси өзгөрүп кетет. Ошондуктан айырмасы аз гана болсо дагы, бирок ошол аз айырманы дагы так тунук бири-биринен ачык билдирип чыгарыш керекпиз. Дар су, дор су. Вад'у, вад. Ал дал тамгасын айтканда колдон келишинче ичке айтабыз. Вад'у, вад'у. Ал эми дот вад'у, 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 вад'у. Ба'ду, ба'ду. Бул араб тилинде дагы өтө көп колдоно турган сөз, ошондой эле Кур'ан Каримде дагы өтө көп кездешкен сөз. Эки тең сөз бул Кур'ан Каримде дагы, араб тилинде дагы өтө көп колдонгон сөз. Ошого ба'ду, ба'ду деп дал менен айтсак, экинчи сөзү ба'ду, ба'ду.
Ba'du деген бул кийин деген мағына болсо, ba'du деген кээ бирлери, кээ бири деген мағына болот. Ошого экөөнүн айырмасы өтө чоң. Ошого ba'du дәл тамгасы ичке чыгарабыз, ba'du деп дот тамгасын жоон чыгарабыз. Аллах таала бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди тезирээк үйрөнүп, ар дайым Кур'ан окуп жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.